Assalamu alaikum, hurmatly dostlar. Atçalın oynagan Apay Jurtum. Bugün biz dagı mıқты bir aygırga geldik. Kemin rayonunun Çımorgon ayılında. Tokel degen inüstün sarayına geldik. Tokel inüste Asman degenden gördüңүздөр. Gelişken bargıçağı tögөрөгө töp kelgen aygırga gelip oturabız. Bul жерге келген себеби de başka da sebebi var. Antkeni Tokel'in uğulu dagı çoң çabandes el aralık atçabıstardagı ийгиликте жараткан çabandes atası Tokel'in Tokel менен сиздерге бүгүн айгырдын тааныштырабыз, айгырдын колундарын тааныштырабыз жана өзүнүн колун тааныштырабыз. Мындай достук байка куш келип калдыңыздар. Жакшы ошо. Мына достор, Карагул Токелдин өзү менен сиздерди тааныштырып баштайлы. Токел өзүнүн жөнүндө багы айылып туулуп өскөн, жериң ким, тууганың, элиң ким дегендей кыскача өзүнүн жөнүндө маалыматтан баштайлы. Кепти. Ассаламу алейкум. Туугандар, куш келипсиңер. Биздин атыбыз Карагулов Токел. Ошо Чыңор айылынын тургуну болом. Кеминский район. Ошо бир 20 жылдай болуп калды ошо селекция кылып, жылкы кармап келатканыбызга. Балабыз ат жаап жүрдү. Ошо азыр ошо колубузда ошо чидеме подарок болуп чет өлкөдөн келген айгырыбыз бар, немец. Ошо. Токел жакшы. Анан эми биздин келген максатыбыз дагы мына буюрса айгырлар берүү рубрикасында сенде абдан жакшы айгыр бар экен бизге эл билет. Аны айгыр Асман деген айгыр, Асман өзүнүн аты эме? Эмеси документинде Бескилички, бирок өзүбүз бияка келген Асман деп койгонбуз. Документинде. Бул өзү дагы чымкый кара өңдүү абдан сулуу ат экен го. Бул биякта эме инбридинг кан селдирбейске. Эне жагында доёно турат. Ата жагында Эльпрада селдирбейс. Баракелде. Анан эң кыйын жанагы Австралиянын спринтер айгыры Excel Excel. Маласы Outstriktин маласы болуп калды. Мактыган. Анан бул Токел бул ошондой Дейнхилдин небереси экен. Дейнхилдин небереси. Мыкты карчы канча 23% Дейнхилдин каны отурупту. Бул ата жагында экен, Эне жагында эле кайры эле седлербестин 23%. Демек бул жерде 50% седлербес отуруп калат экен, Норсендан сен абдан жакшы айгыр турбайбы? Анан Мистер Проспектте отурат дедиңби? Жок, Big Shuffle отурат немистердин гана. Жок, Big Shuffle американский жана кайсы эле. Бул доён отурат. Анан Токел бул паспортто башкача экен да, бул өзү англис тамгалар менен жазылган экен, мына сүрөттөр бар келген. Бул сага кандайча келип калды ошол жөнүндө? Бул балам Байхан чабандес болуп жүргөндө тиги Казакстанда бир 2 жыл чаап калдым Мамай Ораны. Ошондо Секен агабыздан подарок болуп келген Байхангачы. Канча жашында келди эле? Бул Кунанында келген. Бул травма болуп, ошо өзү машина уткандан кийин Байхан өзү чаап машина уткан. Ошо менен Байханга подарок болуп келген. Келишкен айгыр. Жоон абдан мол айгыр турбайбы? Бул 8 жолу чабып, 8 жолу байген үстүндө жүргөн Кунанда. Кунан кезинде 8 жолу чабылган. Кунанда 8 жолу чабып, машина утуп призойдо жүргөн да. 2-чү, 3-чү, 4-чү. Балам, кана жете элечсиң ары бери. Мына көрүүчүлөрүбүз да бул айгырды соорузун көрсүн, чаткаягын көрсүн дегендей. Анан өзүнүн чуркоо тарыхы да абдан мыкты турбайбы? Бул өзү да чуркады. Азыр балдары да чуркап баштады. Кызы чуркады. Азыр бир Урмат деген классташыбыз да ыската жакта. Жаныбар. Гүлбакра деген байтал бар ошо кызы. 2 жаш. Ошо эң чабылып жакшы результат көрсөтүлөт. Демек мунун колундары чабыла баштаган турбайбы? Колундары. Жакшы. Анан Токел бул айгырдын жеп ичкени, аппетити кандай экен? Бул келгенде 1 жыл үйүргө барды. Кыштысында. Тоодо үйүрдө жүрдүбү? Тоодо үйүрдө жүрдү 2 ай. Кайра алып келдик. Кайра бир аз ийинде кайра алып бардык, кайра жүрдү 1 айдай. Үйүрдө да карайт. Үйүрдө да жакшы жүрөт бекен? Үйүрдө да жакшы жүрөт. Жегени аябай жакшы. Элдер, тааныштар келип калса, белерине кошобуз. Чымкый кара өзүнүн чуркаганы жакшы болсо, каны болсо момундай англисче документтер толтурулган баардык шарттар менен талапка жооп берген каны бар экен. Чуркаганы мыкты экен. Балдары
кунан чабыл дедиң, алга чыкканда. Былтыркы бир тай бар болчу, өстө тай бар азыр деле. Ооба. Азыр кунан болуп калды. Аны да чабып атабыз. Буюрса жакшы результат көрсөтүп атат. Сен кунанга жаңы даярдап алабыз. Буюрса чабабыз болот. Тай да бар, тайын да чабабыз буюрса. Буюрса жакшы эле. Анда бул бардык 4 шарт боюнча 4 шкала менен да коебуз биз баягы айгырды өзүнүн чуркаган тарыхы, анан өзүнүн экстерьери, айгырдын линиясы адаттеги. Анан кийин өзүнүн балдарын чуркаган боюнча 4 параметр менен биз айгырды баалап атабыз. Ар бирине эң мыктыларынан 5 деген бал менен берип. Ошондо бул 4 параметрден 5 бал алып, 20 деген бал менен жогорку деңгээлдеги айгыр десек жаңылбайт экенбиз да. Келишкен экен. Быйылкы кулундар да түшкөн экен, мына көк бээни байкап көрөлү. Бул боз бээ атактуу Салмира деген бе? Кана жакыныраактан көрөлү. Бул бээни бир Муслим деген түрк байкес бар, кыйын сайыпкер. Ошондон алганбыз. Мунун кыздары бүт чуркады, экөөтөн Казакстанда чуркады жана. Бири Байтал жана Көк Жайык таластан машина уткан. Баракелде. Баг Көк Жайыктын энеси ушул бу. Көк Жайыктын энеси ушу. Салмира деген бе. Бул абдан мыкты бээ деп атпайбы? Казакстандан келген да бул. Казакстандан келген. Аңгыларап экен. Түбүндө аңгыларап бар. Көрөлүк. Ушул бээни мен да көрүм келип жүргөн. Анткени мунун Көк Жайыгы Талас областындагы бир чоң байгеде Өзбек Сукутбек деген биздин досубуз байге сайып чоң той бергенде ушул кунандан ушунун баласы Көк Жайык көзүнө чейин ак болгон кооз кунан утуп кеткен. Ошонун энеси бул. Ошо бул бээнин кызы да ошо. Азыр өзү бул Субагай кийин Секенайга кетип Секенайда жүрдү. Бул бээ. Секенайдан жакшы результат көрсөттү. Өзү чабылып турбу бээ? Өзү чабылып травмасы болуп калган ошо. Уткан бекен? Жакшы даярдалып келат ошо. Балдар колунан чыгарып алышып. Травмалуу болгондо. Токел анан бул бээнин мына өткөндө дагы бир баласы быйыл бышты чыкма. Сатыкка чыгып калганын байкап калдым эле. Ошо азыр Таласка кетти. Абдулас деген инибиздикине. Сатылып кеттиби? Сатылып кетти, ошо чабабыз деп. Баракелде, жакшы бээ. Ошонун мына кулунун жакшылап быйылкы кулуну ушу асмандан турбайбы? Баракелде. Мына асмандай бийиктиктерди жараткан жакшы тай болот окшойт. Көрүнүшү да мына келишкен экен. Өзү дагы акчек экен. Дагы кандай жакшы бээлерди коюп аттың? Маякта бир француз бээ. Француз бээни айдап келе алчы, бээ акырын чыгат. Сенадардын кызы бар. Миллион уткан. Ооба. Ошонун кызы бар, француз бээ. Бул бээ француз бээ эмени уткан. Кубок президентаны кунанда. Казакстандыкымбы? Казакстандан Ушул бээ бар. Дагы бир Манзундун небереси бар. Манжо Манзун, Тор бээ. Мына Тор бээ Манжонун небересиби? Манжо Манзун, француз бу дагы. Бул кичине тебишип кетип, кичине кулун салып койду ба, 1-2 ай мурун. Олдот таң озур. Дагы бир бээлерден, мыкты бээлерден эме бар. Франклиндин небереси. Бир тууганы. Токел, сен Кудай буйрса асмандын кадырын көтөрчү бээлерге коюп аткан экенсиң быйыл. Ошо. Мына Көк бээ да кулундубу? Жакыныраактан көрөлү. Биздин досторубуз дагы мына асман кандай бээлерге коюлуп атканын көрүшсүн. Келечекте күзүндө сага Кудай түшүп, күлүктөн көтөлү деген тилеги болуп калар. Мынакей бери болду акырын. Ушул Көк бээ Кубок президенти Казакстан уттубу? Кунанда. 2 болуп калды беле, 3 болуп калды деп жүргөн да. Ал да абдан мыкты. Бияктан көлдөн биринчи месте алган. Сенадардын кызы. Жакшы. Өзү Франциядан келген. Кыскасы быйыл өтө мыкты жакшы 5 бээге койгон экенсиң. Мыкты ошо 5 бээге койдук буюрса. Былтыркысы Казакстанга кеткен, бул Англичанка бээни. Бул даярдыкта турат азыр казак досторду. Баракелде. Буюрса, накта асмандын жылдызы жанат окшойт келерки жылдары. Анткени өтө мыкты бээлерге коюп атсың. Мына достор, бизде өтө мүмкүнчүлүк, кызыктуу мүмкүнчүлүк болуп атат. Анткени мына Байкан деген балабыздын жанында турабыз. Анткени бул Тоокелдин уулу Байкан атактуу Казакстанда азыр элдин баары тааныган, казак кыргызга таанылган мыкты бүлүк. Аргымак, тулпар, дулдул, мамай караны чапкан экенсиң. Байкан, ушу мамай кара жөнүндө бир эки сөз сурайынчы. Ушу мамай кара менен канча жолу чаап, кандай байгелерди уттуң? Мамай кара менен эмеде чаптым.
Эхроду Элбасы кубогунда чаптым. Элбасы кубогуна чейин Карагандыдан чаап машина утканбыз. Андан кийин эле ошо Элбасы кубогуна чаап ошоктон Аламанды уттук. Андан кийин Атырау, Актау ошо 2-3 жерге барып, 2-3 жерден катары менен машина уттук. Андан башка Карбылгач, Бактору деген ошол убакта катуу күлүктөр болчу. Алар менен да машина уттук. Мамайгаранын жетишкендиктери мындай аябай көп болду. Чындыгында мыктап Казакстанда. Оз элпек Жүргөнү кандай экен? Мындай бир ала качып жүрөбү же бир арткараак жүрөбү, тынчыраакпы? характер амат Мамайгара. Характери менен жанына көп атты жолото бербейт, атты иштейт, чуркап баратып эле. Оз элпек. Оз элпек, жумшак ат, чуркагандар аябай жеңил. Жанын берип чуркай турган ат да ал. Анан бу Мамайгаранын ээси биздин Секенай деген сайыпкер агабыз, бир тууганыбыз да. Анан ушул Секенай ушул айгырды, мына Асман деген айгырды сага ушу сенин мээнетиңди сыйлап, эмгегиңди сыйлап, сага белек кылган турбайбы? Ошо Секенай агадан да көп нерсени үйрөндүк, Жамбыл агадан да көп нерсени үйрөттүк. Андан башка эң биринчи тренерим Мерлан байке болгон, Кеспештеги. Андан кийин Арсен байке, Канат байке, алардан да көп нерселердин баарын үйрөндүк. Азамат, бу ошол Секенай ага менен сен мындай наркы сырын биле алдыңбы? Нар жакта сайыпка атты сууткандагы кыларын кантип атка жем берип, чөп жеп жөндөөрүн эсиңе тутуп мындай үйрөндүңбү? Ооба, аякта дагы ар бир атка өзүнчө көңүл бурушат экен. Ар кайсы аттын ар эми сууту ар кандай болот. Буюрса жакшы нерселердин баарын үйрөнүп келдик. Буюрса эми айылыбыздын Кыргызстандын атын буюрса чыгарганга аракет кылабыз. Молодец, Азамат. Эң сонун эми бул буюрса мына атаңдын атагын чыгара турган мезгил келди сайыпкер катары. Анткени сен чабандес катары менен атаңдын даңкын алыска чыгардың, Кудай буюрса. Эми өзүң сайыпкерликти качан баштайын деп атасың? Буюрса быйыл баштайбыз. Асмандын бир баласы бар, Кунан. Даярдап атсыңарбы? Ооба, азыр буюрса ошону да көрөбүз. Буюрса ошону аракет кылып атабыз. Азамат, ушу ат жалын аман бол. Байкан Азамат эң сонун ийгилик. Мына силер биздин Кыргыздын туу саяр Азаматты мыкты жигитсиңер, келечектеги ишиңе ийгилик болсун. Ушу атаңдын атагын алыска чыгара бер. Анткени Кыргызда жакшы сөз бар. Баласы жакшы чыккан атанын дөөлөтү өтө бийик болот. Төр үстүнөн сый табат деген. Андыгандай сенин мээнетиң, сенин жылдызың менен жанган мээнетиң менен мына ушул атаң далай сыймыкка татыйт. Ошо ийгилигиң улана берсин, келечегиң кең болсун, өмүрүң узун болсун. Атаңды сыйлап, чоң ийгиттерге жетише бер. Ал буюрса. Казакстандан келген да бул. Чыканактай болгону менен бул бие мыкты тууат экен да. Жакшы. Жатыны күчтүү турбайбы? Жатыны күчтүү бүлүк. Эми бүт балдар чуркады, 2 кызы Казакстанда чуркады. 2 баласы менде чуркады. Адым аке дагы бирөөсү бар. Ооба, бул эми Асмандан экен бул Кунан. Жанагы таласка сатылып кетти деген көк ал кайсы айгырдан эле? Ал Алгара деген айгыр бар болчу, Идистике. Импортный тоже. Ошо айгырдан. Баракалла. Муногул азыр муногул бие жөнүндө айтпайчы, каны мыкты бие экен. Тор бие, бул да Англиядан келген бе? Түз Англиядан келди эле. Англиядан келген бул. Ой, баракалла. Марпекустун кызы. Энеси Азамур деген бе? Оазис Дримден эмес кызы. Ошондо Френкелдин эмнеси болот деп атат эле? Ошондо Френкел менен Марпекус экөө бир энеден. Демек булганда бул бээде кан мен айтып жүргөндөй жуураттай эле уюп турган экен. Мурдагы жылкысы Кунан эмеге кетти ошо Асмандан Казакстанга. Бир тааныш казак балдар алган. Ой, баракалла. Быйылкысы ошо кичине ооруп тебише кетти. Кулун салып койду. Коюп кичине эме болуп калды, кулун. Эки эле кулун бердиби? Жок, 3 кулун берген. Бирөөсү да сатылып кетти. Мына достор, түз эле Англиядан келген бээни байкаңыздар, мынакей бул жерде туруп атат. Быйылкы кулун салып коюптур, болбосо бир топ жакшы кулун Асмандан түшмөгөн, Жакшы тууп атат бул деле. Буюрса. Жакшы бие экен.
Мына достор, сиздер менен Тоокел инибиздин досубуздун мыкты айгыр менен тааныштырдык. Ага айгырды карап аткан мыкты бээлер менен тааныштырдык сиздерге. Буюрса бул айгыр баардык 4 тарабы төп келишкен айгыр экен. Чуркаганы дагы мыкты экен. Өзү 8 жыл утуптур. Мына балдары дагы былтыр быйыл жаңыча болсо да ийгиликке жетишип баштаптыр. Каны линиясы өтө мыкты экен. Тоокел ушу баккан малың берекелүү болсун. Тапканың да берекелүү болсун. Эл журтуңда кызмат кылып, ошо селекция иштеринде болгон ийгиликтериң көп болсун. Элиң менен аман бол, жалаң тойдо жолугалы. Кудай буйрса, анан сен дагы ушу бие койгон жана баса сурабай кетиптирмин. Ушу бул биелер келип атканда шарты кандай экен, ушу айта кетсең. Эми шарт ар кандай болот, эми сүйлөшкөнүбүзгө көңүлүнө деле карап атабыз, шартына да карап атабыз. Башына айгыр келгенде бир 2 жыл жакшы эле сендерге аракет кылып жакшы мал табып көңүлдөнгөн жок. Азыр деле жакшы эле аракетибизди кылып атабыз, кошуп алып. Анда эмесе ушу ишиңе ийгилик, Тоокел. рахмат. Сен дагы бир эки ооз сөз сайыпкер досторго каалоо тилегиң болсо билдирип койсоң болот. Мен эми ошо кыргыз элине тынччылык каалайм, тынччылык каалайм, ар бир үй бүлөгө тынччылык. Аллах Таала рызкыбыздын берекесин берсин. Амин. Ат чаптуу, ниети аябай күчтүү, ниеттери жансын, аттары байгелүү болсун, балдарыбыз жыгылбасын. Өзү эмнени кааласам, элдин баарына эле каалайм ошо. Рахмат. Бул сайыпкерлер жамааты абдан ынтымактуубуз. Байгеде ат үстүндө атаандаш жөө жүргөндө жакын доспуз. Ошо досчулугубуз арта берсин. Көздөгөн максатыбызга баарыбыз чогуу жете берели. Рахмат сага. Ассаламу алейкум.